2025 жылдын январь-май айларында Кыргызстандын мамлекеттик бюджети 71 миллиард сомдон ашык профицит менен аткарылды. Бул ички дүң продукцияга карата 12,4%ды түзөт. Мамлекеттик бюджеттин кирешелеринин жалпы көлөмү 261 миллиард сомдон ашып, бул 2024 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 91 миллиард сомго же 1,5 эсеге көп. Ички дүң продукцияга карата кирешелердин үлүшү 45,6%га жетти. Бюджеттин негизги бөлүгүн салыктык түшүүлөр 166,6 миллиард сомду түздү. Бул өткөн жылдын январь-май айларына салыштырмалуу 32,9 миллиард сомго көп. Анын ичинен 68,2% же 113,6 миллиард сом ички салыктардын эсебинен түштү. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 35,1%га көп. 31,8% же 53 миллиард сом тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн эсебинен түштү. 2024 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 6,9%га ашык.